$100 караганда бүгүнкү күндө физический баасы менен эсептесек, өзүнө камтылган баасы менен эсептесек, биздин 5 сомубуз кымбат да. Анткени биздин 5 сомубуз алтынга байланылган, казынабызга байланган. Ал эми $100 эчтемкеге байланган эмес да. Эгерде аңдуу мамиле кыла турган болсок, ошондой эле бүгүнкү күндүн наукасы дагы ушундай. Эчтемкеге байланган эмес, жасалма жараткан, жана көрсөтүп берсең болот, энергия, материя деп туруп айтып кетип атышат да. Любой научный открытиянын, объяснение, түшүндүрмөнүн энергия, материясы болуш керек. А бирок чукулап келсең, наука өзү дагы жооп бере албайт. Энергия эмне дегенге өзү да жооп бере албайт. S равно m в квадрате тиги бу деп жазып беришет, башкалар, а бирок көрсөтүп бере албайт да. Мына бүгүнкү освещать жарыкты берип турган лампочка энергия, ооба жарык берет, ооба тамагыңы ысытып берет, ооба телевизор көрүп атабыз, телефондор, башкалар. А бирок ал эмне дегенге конкреттүү научный жооп бере албайт. Ушул сыяктуу эле наука аралаша албай турган нерселер, кирише албай турган нерселер бул адамдын ички руханий мен деген жанагы я, внутренний я, ички үн, мисалы үчүн акыл эси, ойлонушу, адам кайсыл мээсинин кайсы бөлүгү менен ойлонот, кайсыл бөлүгү менен деп мээнин ичинде калып калды. Мисалы үчүн адам денеден сырткары дагы оболочкалар бар да. Ошондой болуп бүгүнкү күндө наука өтө чоң адашуучу, адашып бараткан жолунда келатат да. Динге кирип кеттик, дин жөнүндө сөз кылып кеттик. Негизи мындай мисалга салып айтканда тура эле бүгүн ээн тема болуп кетти окшойт. Бул деле абдан жакшы, себеби дегенде диндердин мына акыркы жашоолору болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө кандай гана динди албаган, ислам болобу, христиан болобу, буддизм, иудаизм, жана баардыгы дин өзүнүн кызматын аткарып бүттү, чегине жетти деген жыйынтык келип атат бүгүн. Ага көп далилдер бар. Ал эми диндер болсо, сен айткандай бул адамдарды башкаруу үчүн гана. Адамдардын баарын топторду чогултуп, силер мынакей Кудайдын айтканы бул, ошол Кудайдын мен элчисимин, Кудайдын жарчысымын, Кудайдын айтканы мен оозуман чыгат, мынакей мына бул чындык деп адамдарды башкаруу гана иретинде пайда болгон. Баягы Лениндин айтканы бар. Религия это опиум для народа деген өтө бир даана так айтылган нерсе бар да. Ошону менен катар бу атеизм кирип кетти да, ошонун артынан атеизм кирип кетти да. Бул атеизм менен религиянын экөөнүн айырмасы башка да. Атеизм дегеле Кудай жок десе, негизи Кудайдын өзүнүн жараткандын, өзүнүн бар экенин бүгүнкү күндө анын далили толтура табиятты далил деген. Мына айтып атасың, ошондуктан бүгүнкү күндө адамзат улуу ишеничке кайрылыш керек. Адамзат өзүнүн көкүрөгүнө кайрылыш керек деген нерсе бар. Мындай нерсе экен да, Айбек, менин түшүнүгүмдөчү. Мына жерде мечит турат, церковь турат, икона турат, тигилер турат. Анан мен ошолорго монтип эле ошол сен жасайсың деп айтуу менен адам өзүндөгү мына бул жерде кичинекей Кудайын өстүрбөй атат да. Тиги гана жардам берет депчи. Ушул гана жардам берет. Ооба, ошол аркылуу мына бул жердеги нерсе кичинекей медерим өсүш керек да. Кичинекей Кудайдын бүркүмү өсүш керек да. Мына ошол нерсеге кайрылбай атат да. Тек гана башоту менен кирип кетип фанат болгондорду ушул болуп атат да. Фанатизм. Ошол бүгүнкү күндө эч кандай жаңылыштык эмес. Кыргызстандагы элибиз арабизация болуп кетти. Бул дин менен арабташтырылып кеткендин экөөнүн айырмасы бар да. Маселен, буга дагы биздин мамлекетибиз да көп көңүл бурбады. Шыгылдык ушундай. Бирок келечекте жакын арада диндердин жоюлушу болот. Диндер жоюлушу менен тек гана улуу адам, улуу жаратканга ишеним гана пайда болот. Дин жок элет.
Буга ой жүгүртүүң кандай? Негизи бул дин деген сөздү ала турган болсок, негизи Кудай дин жараткан эмес. Биринчи ушулдан баштасакчы. Диндин Кудайга тиешеси жок, бирок пайгамбарларды жөнөткөн Кудай жер бетине. Алар илим менен келишкен. Бул адам баласынын акыл эсин материалдуу жана руханий ички жан дүйнөсүн өстүрө турган, алам менен жана башка нерселер менен таанышып, ушундай өсө турган нерселер болгон да. Анан бир баян айтып берсем, жалпысына жете тургандай эле баян болсо керек. Мисалы үчүн буддизмде медитация кылат. Ал кыргызча айтканда тунуу. Ислам тили менен айтканда сүкүт. Ой жүгүрүп мындай өзүң ааламга чөгүү. Ошо тунуп, ушундай поза лотос, молдош окуна туруп алып, ушинтип өзү тунуп ушундай болуп олтурган кезде мышыгы болот да. Өзүнүн окуучулары менен ушундай отурган кезде мышык ары басып, бери басып, шытыр үн чыгарып берет. Тоскоолдук жарата берет. Анан кийин ал аксакал турат дагы ошол буддист. Барып туруп мышыгын ар дайым медитация кылардын астында клеткага камап коет. Тордун ичине салып, капаска камап коет мышыкты. Анан кийин ошол нерсе адатка айланат. Анан окуучулары медитация убакыты келеринде эле жүгүрүп барып мышыкты кармашып эле ошентип адат болуп калат. Анан көзү өтөт. Тигил аксакал мастердин агайынын көзү өтүп кетет. Анан көп жыл өткөндөн кийин, андан кийин мышыктын да көзү өтүп кетет. Мышык дагы өлөт да, өлүп калат өзү. Анан кийин жанагы калган окуучулары медитация убакыты келип эле медитация кылайын десе окшошпойт. Дагы медитация кылайын десе эч эле окшошпойт. Ушул мышык жетпей атат окшойт ушу. Базарга барып деп анан тоонун башынан түшүп, Гималайдан түшүп келип жанагы базардан мышык сатып алып барып, анан кийин жананын ичинде камап медитация кылып улашат дагы. Ошондон кийин адат болуп калган мышыкты камамайынча медитация кылбайт дегендечи. Бирагы дагы бар даже. Бул деген эмнени айтат? Бул жанагы тоскоолдук жараткан үчүн камайт эле. Андан кийинки ээрчигендер атайын ошол кезде ушундай болсо деп шаардан мышык алып келип камап атат да. Бул деген адам баласы биз өзөгү маңызынан дагы үстүңкү сырткы көрүнүштөрүн пайдаланып калып да. Бүгүнкү күндө жана встречаем по одежке, провожаем по уму дейт го. Адамдын сырткы келбетине карап мамиле кылат да, мындайча айтканда. Ички жан дүйнөсүндө ким анынча эмне отурат? Ошол эле мисалы үчүн коркпой айта алам, кээ бир мечиттердеги кээ бир ушул адамды олуктуруп, радикалдаштырып, ушундай башкача жолдорго чакырык кылып аткан анча-мынча имамдарга караганда арыкта мас болуп, башы жылдый салаңдап жаткан бомждун ыйманы, руху Кудай Тааланын астында жогорураак болушу мүмкүн да. Анткени бул адам зыян залака кылса да өзүнө өзү зыян залака кылып отурат. Балким ички аламында эмне болуп атканы бизге тааныш. Ал эми имам ошол бүгүнкү күндө радикалдаштырылган исламды жайылтуудагы жихад кылабыз, талкалайбыз, басып алабыз, мынтип алабыз деп аткан ушундай башкача бир көз караштагы ушундай радикалдуу жакты жайылтып аткан ошондон төмөнүрөөк болуп калат да. Буну эгер аңдашса өздөрү дагы түшүнүшөт. Ушундай динди ала турган болсок, Кудай Тааланын дин жараткан эмес. Биз эң чоң иудаизм, буддизм, ислам, христианство деп бөлүнгөндүн өзү туура эмес. Өзөгүндө мисалы үчүн момун адам, мусулман адам ошол эле христиандердин инжил китебин окуш керек, сөзсүз. Аны менен кабардар болуш керек. Мына бүт инжилдер өзгөрүлүп кеткен, андан кийин мындай чатташып кеткен, батташып кеткен деп аттык эле. Кече жакында Турциядан дагы табылды. Евангелия от Варнавы деп, Варнаванын ошол жазган кол жазмасы Турцияда табылып бүгүн музейде турат. Аны окуса болот. Ошол эле Торатты окуса болот. Забур, көп китептер көп. Ошол эле жомок китептердин дагы ичинде көп нерсе бар да. Биз ошолорду изилдеп келип, анан өзүбүздүн рухубуз өскөн деңгээлде уже түшүнүп баштайбыз. Калай алам жөнүндө окуганда дагы бизде жок дегенде элеси жаралып башталат да, акыл эсибиздечи. Ошентип илим изилдей берсек, мындай адам анализ кылганда өзүн ошонун ичине салып койбош керек.
эгер салып койсо же оң тарапты же сол тарапты тандайт дагы өзүнө тарта берет да. Адам өзү чыгыш керек бардык нерседенчи. Ошол нерсе критический мыслящий болот да, мындай. Сыртынан караш, Сырттан караш керек да. дагы. Өзүңө эч нерсени атабай, мындай ирети менен эле көрө турган болсо, ал көрүнүп турат да. А биз өзүбүздү бир жагына байланыштырып алган үчүн ошол жактын балуулугун талашып беребиз. Ошол себептен көрө албайбыз. Науканын адамдары дагы наука деп туруп байланып алган үчүн түшүнгүсү келбей, түшүнө албайт. А бирок алардын да ичинде бүгүнкү күндө ойгонуу, толгонуу болуп жатат. Алар да пенде да. Тек кана баягы өзүнүкүн бербей атат да. Өзүнүкүн бербей атат. Ошол аркылуу кандайдыр бир деңгээл даражага жеткен, ошол аркылуу кандайдыр бир акча каражаттарына жеткен дегендейчи. Ошонусун эгерде башка нерсени кабыл алса, анда буга чейин адам өсүү жолунда кетирген кемчиликтерин же болбосо кетирген жаңылыштыктарын моюнга алуу бул өтө бир чоң керемет нерсе. Чындыгында ошондой да. Ошондой болуш керек да. Эгерде кандайдыр бир нерседе жаңылып калыптырмын, ошол кезде мындай болуптур. Ошол мен жазганым туура эмес экен. Булардыкы туура деген адамдар аз болуп атат. Жок дегенде ошол айтып аткан сөзүндө жан бар деп деле мындай бир аз бизди сразу эле кыркка чабат да. Эң кеминде жок дегенде унчукпай койсо деген. Унчукпай, тоскоол болбой койсо депти. Мына бул теология илимдерин үйрөнүп атышат, окуп атышат. Бирок сен айтканда бардыгы эгерде ислам жөнүндө болсо тек гана ошону окушат да. Жок, теология деген түшүнүк бул өзү диндер деген сөз да. Ошону айтып атам да. Исламдагылар ошону көбүнчө эле ошо теология Курандын ичиндеги, диндеги, ислам дининдеги нерселерди окуп атышат да. Алар ошо тетиги христиан динин дагы толук билиш керек. Ошол жакты да окуш керек. Теология дегенде ичинде камтылыш керек. Буддизмди бардыгын камтыгандан кийин каяктан ислам дини чыкканын түшүнгөндөн кийин дегеле ошонун бардыгын ошондо менимче калыстык пайда болот эле деген. Ошондо жанагы фанаттар жоголот эле да. Аң сезимди ойлонгон мээсин иштеткендер болот эле да. Азыр эми бул дин Кудайдыкы да, эми мындай дин дедим го, илим Кудайдыкы да, билим Кудайдыкы нерселерчи. Анан биз атап бөлүп алып, мен билем меники эле туура, мага ээрчи, аныкы туура эмес, ага ээрчи, аны менен согушабыз керек болсо деп ушундай болуп аткан себеби. Бунун баардыгы токтойт. Себеби дегенде адам баласынын акылы өсүп жатат бүгүнкү күндө. Сиз жана диндер жок болот деп атпайсызбы? Аны пайгамбар Мухаммед алейхиссалам дагы айтып койгон да. Эми бүгүнкү күндө элчилер келип баштайт. Пайгамбарлар келбейт, элчилер келип баштайт Кудайдан. Анан ал элчилер ар бир коомду өздөрүнүн коомунун кетирип жаткан катачылыктарын бетине эле айтып баштайт. Потому что им терять нечего. Мындай эчтеке жоготпойт ал нерседенчи. Көргөнүн көргөндөй, болгонун болгондой эле айта беришет. Анан эми бул диндердин жок болуп кетишин керек болсо ошол Меккедеги Кааба таштын талкаланып жаткандыгын Мухаммед пайгамбар өзү айтып берген да. Жок болот, эфиопиялык эки кара киши келип талкалайт депчи. Анан бүгүнкү күндөгү дин жок болордун астынан бир чоң көтөрүлүшкө кетет. Көтөрүлүшкө келгенине себеп мына бүгүнкү күндөгү ошол эле Россия Федерациясына орустарды алалы, аябай көп китеп окушат аларчы. Аябай көп окушат. Бизге окшоп мындай бир жактан жарымын угуп, бир жактан чалараак угуп, бир жерден бир эки строчкасын окуп алып эле анын өзүнүн ааламын жарата бербейт да. Алар толугу менен бир китепти окуду, ошонун башынан аягына чейин окуп, таанышып, андан кийин автордун өзүнүн келтирген жыйынтыгы менен таанышып, ошондой илим изилдөө жолунда алар алдыда кетип баратат да. А биз миш болуп, жана биздики түз сызык ишенич болгон үчүн, туюмда бар болгон үчүн. Ошол маанилүү эң негизи. Туюмда бар болгон үчүн биз окууга мындай муктаж эмеспиз да. Өзөгү бар кете беребиз да. Ал эми научный мирдегилер болсо, мен жанагы эми алардын атын айтпай эле коеюн. Академия наук бир аксакалга өзүмдүн изилдеген илимимди алып кирип бергенде ал мага 15 мүнөт убакыт берди да. И он лично мне сказал, айтты мындай, Айбек дейт, сен бул нерсеңе мен алып чыгыша албайм, себеби дегенде мен 30 жыл, 35 жыл өмүрүм кетти берки жагын далилдеп жашаганга. А мен диплом, ызычуу, окуу, жашоом баардыгы тең буга байланган деп эле бетиме эле ушундай айткан да. Анан эми азыр бул жакында бүттү, жыйынтыкты алды, патент болот, уже детально мындай докажет этип, мировой дүйнөлүк деңгээлде ушу кыргыз ата тегибиздин илимдери, бир эле кыргыз эмес, байыркы цивилизациялардын илимдери бул жөн эле
кумду, топуракты үйүп ойногон оюнчулар болгон эмес. Алар бизге караганда көбүрөөк аңдуу болушкан, көбүрөөк Кудайга жакын болушкан, көбүрөөк илимдүү болушкан. Ал эми учурку бар китептердеги мынакей Куран, Инжил, Таврат, Зорот, Тустра жана башка китептердин баардыгы тең ичинде камтылган илимдер ошол байыркы унутта калып бараткан алдыңкы келген илимдеринин үзүндүүлөрү гана экенин аңдап түшүнүшүбүз керек да. Эгер ошону түшүнө турган болсок, анда биз жанагы акыркы Куран китептин өзүндө айтылгандай эле асмандан Кудайдан китеп келип түшүп, ал жерге түшкөн эмес да. Илим дейли, илим ал ошол лафыз мафузга келип түшкөн. Анан ошол жерден бүгүнкү күндө илими жетип бышып жетилген адамдар бул дүйнөдөгү бар илимди өздөштүргөн соң, баарын бөлүп жарбай, баарын аңдап өзүнө киргизип сиңире алган соң, кайып илим деп ошону айтат. Тияктагы илимдерди ала баштайт депчи. Эми ал элибиз түшүнөт өзү. Негизи эле азыр пайгамбарлар келип түшөт деп атпайсыңбы? Пайгамбар эмес, расул эмес, элчилер. Элчи дейли. Элчилер келген. Негизи мына бул өтө бир кезде азыр эсиме келип атат. Чыңгыз Агайда казактын эли, Казакстан өтө жогору баалады да. Жогору баалашып, Мухтар Шаханов агабыз дагы ошол негизи эле көп нерселердин баардыгы Чыңгыз ага биздин казак дегендей кабыл алышат да, бир тууганда жакын. Ана ошол убакта биздин пайгамбарыбыз деген сөздөр да чыкты да. Чыңгыз ага аны мындай өтө мындай күлүп немеси кабыл алды. Анан мен ой жүгүрттүм да өзүмчө. Эмне үчүн пайгамбар болбойт дегенди. Пайгамбар деген ким? Элчи деген ким бул? Өзү ааламдагы улуу жаңылыктарды, адамдарга келаткан багыттарды көрсөтүү, аларды эгерде сезип туюп турса, ошол жогору жактагыны адамдарга таратуу, ошолордо үгүт иштерин жүргүзүү, ошол эле элчилик эмеспи деп айтам да. Негизичи. Анан эми бу азыр бир эсиме келип кетти, Айбек. Диндер жөнүндө айтып атпайбызбы? Анан азыркы күндө адамдардын баардыгы өзгөрүү, жаңылануу, ошол эле дин адамдарынын ичинде дагы уйгу-туйгу ойлор пайда болуп, каяка баратабыз деген адамдар бар. Жакында Таласка Мухаммед пайгамбардын 36-чы урпагы келди. Анан ошол жердеги молдо, имам, казылар менен жолугуп чоң жыйналышта. Бу Манастын арбагы тирүү экен. Тирүү деп молдолордун баарына айтканы бар да. Муну азыр эч ким тана албайт Таласта. Ошол молдолордун кимисине барып сурасаң ушунда. Ошол минтип айтты да. Мен мага айтып келген адамдын сөзүн айтып атам. Жолуккан адамдын. Арбак жөнүндө кыргыздар кеп кылса, аны ширк дебегиле деген нерсени. Мухаммед пайгамбардын 36-чы урпагы. Молдолордун баардыгы баягы селдечен. Кыргыздын молдолору. Анан биздин бир балабыз калпак менен барды, комузун көтөрүп. Анан ошол жанына чакыртып алып, комуз черттирип, мына бул улуу тунуу, мына улуу сүкүт деп ошол молдолордун баарын айтты. Мына ушундай жаңылыкты айткым келди сага. Биз бая алдын эле айтып жүрбөйбүзбү? Биз ошол жанагы сырттан келген адамды деп бир тута өткөнбүз да. Анан эми бул биздин акыркы бүгүнкү имамдарыбыз, бүгүнкү көп дин астындагы жетекчилерибиз, жетектеп жаткандар булар ошол сырттагы мектептерде окуп келип калышкандар да. Анан сырттан мектепте окуганда деле мына бүгүнкү күндө институтту көрүп атпайбызбы? Бул бир эле кагазды алып, сертификат алып эле ошондой келе беребиз. Илим бул сертификатка жазыла турган нерсе эмес да, дипломго жазыла турган нерсе эмес. Кайып илимдер, мисалы үчүн, ал эми Куранда айтылган, Кудай жолунда жүрүп өткөндөрдү өлдү дебегиле, алар тирүү
бирок алардын тирүүлүгүнө силердин акылыңар жетпейт деп ушундай айтылган. Арбак ааламы бар экенин албетте бул эч кандай эч кимге жомок эмес. Кимде ким руханий ааламы менен бир аз болсо дагы кызыккан болсо. Ал эми бул руханий ааламды пайгамбарлар өздөрү да кызыккан кайып ааламга, руханий ааламгачы. Бардык эле пайгамбарларга ачыла берген эмес руханий аалам. Ошол эле Куранды ала турган болсок, мисалы үчүн жөөттөр Мухаммед пайгамбардын пайгамбарлык даражасын текшеребиз деп келишип, сынга салган жери бар, сыноого салып. Кана рух эмне, рух жөнүндө айтып берчи дегенде, ошондо алар сенден сурашат рух жөнүндө. Алар жараткандын сыры. Силерге бир аз гана учкай гана ал жөнүндө кабар берилди деп айтты деген жери бар да. Бул кайып ааламды азыр ар ким эле жанагы өзүнүн түшүнүгүн салып кайыптеп айтып кете берсе деле, анын айтканына караганда ал жалган айткан болбойт да, туура болуп кете берет. Ошондой болуп бүгүнкү күндө бардык адамдар биздин жанагы динибиз материализм болуп кетти да, материализм болуп кетти. Ошол себептен динибиз бүгүнкү күндө дин эмес да. Дини саясат болуп кетти. Дини саясат болуп кетти. Ошол себептен бүгүнкү күндө мусулмандар жана Мухаммед пайгамбар айткандай эле деңиздин бетиндеги көбүктөрдөн дагы көп, а бирок ошол деңиздин бетиндеги көбүктөрдө эле баркы жок да. Мусулмандар аябай көп, бирок имандуулар жок дегендей эле. Ошол эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө медреседе окугандар таза кетип баратышат, ахли сүннө вал жамаат деп мындай байыркы бабаларыбыздын карманган каада салттуу дин деп анан сырттан мектептен даават тияк бияктардан болуп келгендердин көпчүлүгүнөн ошол ыйман келмесин айт десең, ыйман келмесин даже башкача айтылат да. 1400 жыл илгертен келе жаткан келмени бир аз башкачараак кылып айтып коет. Эми буларга токтолбой эле коелу, бул диндин ичиндеги нерселер болуп кетет. Айтайын дегеним, дин бир сыйра өзүнүн кырын көрсөтөт. Диндин башы биригип кеткенди эч ким каалабайт. Биринчиден дин эгер биригип кете турган болсо, Бирикпейт. анда байыркы халифат деңгээлине келет деп туруп, bundan Кытайлар коркот, bundan Америка коркот, bundan Россия коркот. Булар бир сыйра мисалы үчүн диндерди басмырлап, радикалдуу жактары кырын көрсөтүп чапкылады дагы. Мисалы үчүн Америка близнецini талкалап салды дагы, ошонун шылтоосу менен өздөрү талкалап туруп эле барып туруп баса калды. Тиги Иракты жанантип бир аз эле мындай химический уу деп көрсөтө калды, ал жакты талкалап салды. Ошентип чекеден исламдын нуру чачыраган жерлерин баарын талкалап салышты да. Мисалы үчүн таза дин бар жерлерди талкалап салды дагы. Анан кийин өздөрүндө чоң мечиттерди кура салды. Мисалы үчүн ошол эле близнецini талкалаган жерде чоң мечит куруп койгон. Бул деген учурку динчилдер, мисалы үчүн мусулмандар определенный бир деңгээлден, бир сызык рамкадан чыгып кетпей турган тартипке салып койду диндичи. Динчилдер азыр миң аракет кылса дагы, булар эч кандай жана көздөгөн максаты болбойт да. Ал эми өз жергиликтүү мыйзамдар дагы ошо Кудайга табынганга кечирип кой. Көздөгөн максаты кайсы? Көпчүлүк радикалдуу диндердин көздөгөн максаты бул дүйнөнү басып алуу болуп атат. Биригүү, радикалдуу болуп калып атат да. А эгерде жөн эле руханий биригүү болсо, чындап эле баштапкысында көрсөтүлгөн биригүү болсо, анда эки мусулман бири-бири менен биригип, үчүнчү мен мусулман эмесмин дегендин башын алыш эмес. Эки мусулман биригип, үчүнчү христиандан илим алып, христиан менен мисалы үчүн да, анан иудаизм, буддизм, зарастризм бардык диндерди таанып билип, руханий өсүш керек да. Руханий өсүү бул биздин дене деңгээлиндеги жашоодон 1000 эсе жогору да. Бүгүнкү күндө анан ошол ыйык китепте жазылган согушам деп ыйык китепке таянып согуш ачканга акысы жок. Диндин көз карашы менен айтканда, анткени деген Мухаммед пайгамбардын айтканында, эгерде сени Кудайга ибадат кылууңда тоскоолдук жаратылган жок болсо, анда сен ал жакка каратып жихад кыла албайсың. Согуш ача албайсың. Тескерисинче, ошол сага мүмкүнчүлүк жаратып берип жаткан чөлкөмгө чабуул болсо, ошол чөлкөмдү коргоо үчүн чыксаң, сен жихад кыласың. Мындайча айтканда, ошол эле жихад чабышуунун түп көзөгүндө эң алгач бул руханий өсүү
өнүгүү, анан коргонуу турат да. Бизде болсо чабуул деп түшүнүшүп алган. Негизи жихад бул жан дүйнөгө төңкөрүш жасоо. Жан дүйнөгө ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүнө согуш жарыялаш керек деген нерсе да. Кандай жашаш керек? Бул себеби дегенде мына бул жакта көнүп калган адат сыяктуу нерселер бар да. Зыян. Көрө албастык, жек көрүүчүлүк, кызгануу, сараңдык, битирлик жана башка көп терс нерселер бар да. Мына ошол жака согуш жарыялап, ошолордун баарын жоюуну айткан да, негизичи Куранда, ыйык китептерде. Ошол өзү жихад. Мындан өткөн кыйын нерсе жок да. Нерсе жок да. Ооба да. Өзүңдү кабыл алуу бул эң татаал нерсе да жашоодочу. Бул өзүңдү оңдогондон көрө 10 этаж үйдө өзүң кирпич ташып куруп койгонуң жеңилирээк дегендей да. Ооба. Анан сиз жанагы пайгамбарыбыздын урпагын эскертип кетпедиңизби? Бул пайгамбардын айткан сөзү бар да, эгер динди тазасын тутунам десеңер, анда менин урпактарым ээрчигиле депчи. Ал эми дин пайгамбар өлөрү менен, көз өтөрү менен бул дүйнөдөн чын жашоого кетери менен анын урпактарына чабуул болуп баштаган да. Көрдүңүзбү? Ошол эле кезде башталган. Ушул күнгө чейин келе жатат. Мисалы үчүн сектант деп коюшат. Мындай тигиндей ал туура эмес деп коюшат. Мына ислам дини, мына СССР жаңы бөлүнүп, анан биз дин кайра козголуп баштаганда, Ташкентте 91-жылы жанагы Алихан Төрө Сагунийдин китеби басылып чыгат. Мухаммадия тарыхы дегенчи. Өзбек тилинде мындай биринчи китеп, экинчи китеп болуп, анан ал дагы бир чоң китеп болуп басылып чыгат. Анан бүткүл Өзбекстан ошо менен дин жанданат. Анан бизге келгенде болсо, бизде алдан уже башка мектептер кирип баштайт, уже Хизбут жана башка мектептер кирип баштап, ал кезде көрүп эле жүрөсүз уже жаш балдар жана мечиттерде имамдарга келип ар түрдүү психологиялык, философиялык суроолорду берип, анан ал жерде болсо эптеп эле болгон атасынын китебин алып чыгып баласы окуп берип имам болуп аткан кез болот Кыргызстандачы. Анан кийин мен өзүм аралашып көпчүлүк жактарга көп аралашып кете берем да, ичине кирип, анан аксакал устаттардын бири ошол Мухаммадия тарыхы китебин кыргыз тилине которуп, жөнөкөй тилде которот дагы, муфтиятка алып кирип туруп печать кылайын дегенде муфтият уруксат бербей коет. Жомок бул болбогон нерсе депчи. А болбосо ошол китепти башында жазып атат: Улуу Теңирим, мен ушул урпактарга жеңил жана жөнөкөй түшүнүш үчүн оңой болсун деп жөнөкөйлөштүрүп жаздым деп айтып турат да. Ошол эле биздин Теңир деген талашуулар болбойт эле, башка болбойт эле бүгүнкү күндө ошол китептер жарыялангандачы, анткени ал жакта Кудайга Теңир деп эле кайрылат да. Анан анын 41-чи баласы Алихан Төрө Сагунуй деген, ал өз кезинде Кыргыз байыркы Түркистандын маршалы болгон деп койсо болот да. Ал Кытайда качып жүрүп, анан Ташкентте түрмөдө күн өткөн. Анан анын урпагы баласы келип, аны менен мен өзүм кезигишип, кол алышып, ушу үйүнө бар, Токмоктогу үйү бар экен, ошол жакта байланышып калдык. Ал кишиден сурадым мен дагы көп нерселерди. Ошол сураганда, мисалы үчүн Норуз жөнүндө сурадым. Ал айтты мага: Норуз экөө болот деди да. Бирөөсү Султан Норуз деди. Аны диндеги адамдар жактырбайт, ал байманаптардын майрамы дейт да. Экинчиси Бахар Норуз дейт, жазгы Норуз дейт, жазгы майра дейт. Монтип жанагы жер көктөп, көк жашыл чөп болуп калган кезде дейт, биздин аталарыбыз барат эле дейт да, ошону аябай майрамдайт эле дейт ошол күндү. Талаада тоолордо ушул чөптөрдү оонайт эле дейт да, денеге жакшы болот депчи, ушундай көп нерселерди айтып берди да. Анан ошол киши жанагы биздин муфтият өз кезинде басылууга каршы чыгып, болбойт бул жомок деп койгон нерсени чечимин чыгарып койгон да. Андан кийин өз кезинде алганбыз. Басып жүрүп ошо печать кыла турганда алып, аны даярдап койгонбуз, үйдө даяр турат азыр. Анан ошол киши мага бир китеп берди, түркчө которуп жазышыптыр түрктөр, сөзмө-сөз которуп. Ошол кишинин айткан сөздөрү баардыгы китеби туура деп, Курандарды, хадисти бүт жактан жыйнап алып тууралаган да. Айтайын деген бул маселени айтып аткан себеби, бизде кыргыздарда дагы, биздин Орто Азия элинде дагы атадан балага, устаттан шакиртке, агайдан окуучуга ушундай болуп, мына Бухара, мореки Барса келмес, Тарас, мореки Кыргызстан, мондой болбосо биз
уламыш менен келебиз да. Биз кагаз бизге зарыл эмес да. Эс тутум бизде ошол жаш кезиктен эс тутумду дагы өнүктүрүш үчүн, адамдын баланын фантазиясын өнүктүрүш үчүн, бүткүл немерселерди өнүктүрүш үчүн жомок деген нерселер изилденип чыккан, ойлонуп. Ушул жомокко салып, эпоско салып, ушундайларга салып байлап кете берген да. Ошол эле Манас эпосунда карасаңыз, канча пайгамбарлардын жашоосун ичине байлап салган. Мындай окуй турган болсо, түшүнүп, изилдеп окуй турган болсо, ошондой биз ушуга окшогон мындай книга, но надо шевелить мозгами дейт го, ошондой кылып үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Мен бул китепти окудум, ушундай экен эмес, ал китеп дагы сага окшогон пенденин акылынан чыгып жазылган нерсе. Ар бир адам өзүнчө бир чексиз алам да. Догма эмес болуш. Догма болбош керек, же шарт эле бирөөнү кыркып салбаш керек, мындай. Же ушул эле туура экен деп эле бир эле китептин ичинен өзүңдүн ааламыңды көрүп кирип кетип калбашың керек, мындай. Ар дайым өзүңдүн алтын чекитиңде турушуң керек да, альфа омеганын ортосунда болушуң керек. Эгер ошондой түшүнүктүү кабыл алына турган болсо, анда биз чындап эле бүткүл диндерди окуп, кызыгып, кайсыл тармакка кызыксак ошол тармакта мындай ачылыш кылмакпыз да. Ачылышты алып түшкөн бул ачылыш эмне? Ачылыш бул ушундай нерсе болуш керек. Жердеги учурку замандын адам баласы, өз доорундагы адам баласынын жашоосу, күнүмдүк жашоосуна жеңилдик бериш керек да. Жеңилдик бериш керек. Ошол эле Амар Хаям Норуздун так убактын эсептеп, 20 канча күнгө адашып калган экен, 28-30 күнгө адашып калган экен. Күн, ай жылып отуруп. Ошону тактап, элине тактап берген үчүн 4 жыл, 5 жыл катарынан эгиндери болбой, жана тууража болуп ачарчылык болуп аткан кезде өзүнүн элин ачарчылыктан сактап калган. Бул ааламдык сыр, табияттык сырын, табият менен айкалышып, ушу жаратылыштын сырын изилдеп жашоодо биз приспособление, ушу жаратылышка ыңгайлашканга жол жөргөлөрүн изилденип үйрөнөбүз да. Ал эми биз жаратылышка ар дайым ыңгайлашып турушубуз керек да. Аны биз эгер өз кезинде азастан ыңгайлашып турбасак, жаратылыш бир кези келип туруп катуу өзгөргөндө биз карс этип эле сынып калабыз, мындай туруштук бере албай калабыз жаратылыштын кубулушуна. Негизи көчмөн эл тоо ташта бийик жерлерде жашаган. Тегиздикте аз гана вакыттарда вактылуу болуп турбаса, ал эми тоо таштардын арасында жашоо жамааттыкты талап кылат. Жалгыз адам эч нерсе болбойт. Сууктабы, кыштабы, тоодон кандайдыр бир ишти аткарыш болобу, кандайдыр бир туңгуюкта калбас үчүн. Мына ошол биз адам баласы каалабаса дагы сөзсүз бирөөнүн жардамы керек экенин, коллективное мышление дегендейчи, жамааттык аң сезимге алып келген да мунун бардыгы. Ошондуктан ушул көчмөн элинин өзүнүн дүйнө таанымында табият сөзсүз түрдө өзүнүн мыйзамын берген. Анан ошону кабыл алган. Кабыл алып, мындай болот турбайбы, мындай болуш керек экен деп ошо кылымдардан канына, жан дүйнөсүнө сиңирип, ал өзүнчө бир адат болуп калган. Ал өзүнчө бир баягы каада салт, үрп адат дегендей ошолордун күнүмдүк жашоого өзүнүн жүрүм турумуна салыштырма эреже сыяктуу болуп калган. Эреже сыяктуу болуп калган дейм да. Ал эми азыркы күндө андай кыйналып жашабайт адам. Бардыгын кандай кыйынчылык болсо ошондой кабыл алган. Бир нерсени айта кетейин. Бу көчмөн элинин табиятты кандай кабыл алганын жакында нарындан келатып, жакында эмес, 2 жыл болуп калды. Таксиге отуруп калдык. Анан бир 80ден ашкан байбиче бар экен. Алдыга отуруңуз десем, жок балам, эркек киши отурат жанына, шопурдун жанына деди. Анан мен отурдум. Анан апа артка отурду, дагы жанына 2 студент бала отурду. Бул Бишкекте окушат экен, бирөө нарындык, бирөө ушул чүй тараптанбы. Анан кайра келатабыз. Келатканда мынтип калды. Тиги бала, ай, долоонго качан жетебиз депчи деген. Ай, түндө, баягы түндө көргөн жоксуң десем, жок, байкабай калыптырмын. Мына долоонду өтпөдүк, өтүп баратпайбызбы? Ай, долоон деген бийик болот дебеди беле, деп берки болот. Мына мен башкача элестеткем деп сүйлөшүп келатат да.
Нарындык жигит айтып атат. Кытайлыктар монча 16 метрге лыйлатты. Азыр жол момундай болуп калды. Дагы бир 50-100 жылдан кийин Кочкорго түзеле кирип барабыз деп тамаша сүйлөшүп кетип. Ошондо Байбиче айтат. Өлүгүн көрөйүн ошо Кытайлардын долондун аброюн түшүрүп деп атпайбы. Карасаң, мына тиягыктан табияттан илгертеден табияттай кандай болсо ошондой кабыл алып келген, сөзсүз эле бар ыңгайлуу болбош керек экенин кабыл алып келген да. Ошондуктан табият менен жашаган кыргыз, мына бүгүн темабыз табият, жаратылыш деп бирок ошого байланыштуу ой пикирлердин баарын камтып кеттик. Жана суулар жөнүндө айтып атпайбызбы? Суу, абанын баары суу деп. Адамдын денесинде деле ошол 70-80% суу дерлет. Балким ошол жерибиз ушу суудан турганыбыз үчүн, абабыз ушуну жалпы жана канчадыр деңгээлде суудан турган үчүн, анан адамда ошондой пайызда денесин суу кылып койгон. Негизи баягы буга чейин дагы көп немелерди айттык. Адамдын негизи ушул алгач сууну жараткан, анан калганын баарын суудан жараткан деп айтылат да. Жана балык сууну сезбегенде эле биз дагы мына кислород дем алып атканыбыз бул нымдуулуктан турат. Абаны көрбөгөндөй эле. Ошол табият менен жашаган кыргыздын өзүнүн улуу мыйзамы бүгүнкү күндө адамзатка керек экенин дагы бир жолу кайталап айткым келет. Убактыбыз дагы болуп калды окшойт. Бул табиятты биз баба-тектин билген илимине салып кече күнү мисалы үчүн тартынбай эле айттык го, мына марттын аягына барып эле кар жайт, табият ошондой баратат депчи. Азыр эми мисалы үчүн окумуштуулар, терең изилдеген окумуштуулар билет, мисалы үчүн суунун толуш толбошу, мисалы үчүн биздин суу сактагычтарга ал жагандан таасир этпейт да, жердин түбүнөн чыккан суудан таасир этет. Анан эми бул табият менен айкалышып жашоо бизчелик, биздин баба-текчелик бир эле индеистер болсо керек Америкадагы. Анан кийин неме болот го эми. Алар дагы бүгүн Алар дагы жаратылышты катуу ушундай улуулап, барктап, нарктап, сыйлап ушинтип кийген. Биз тоолорду, жерлерди мына кенен жакындашып атабыз го. Кудай жалгаса жакынкы араларда ошол илимди чыгара турган болсок, биз мамлекеттин атынан мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлде да элибиздин, жерибиздин, байыркы баба-тектердин илимин жарсыла турган болсок, дүйнө илими бир аз эле акыл эси иштеген адам биздин табият ааламтануубуздун тууралыгын баарын кабыл алып, жана ошол мыйзамдарды кабыл алууга улуу чындыкка жакын экенин, жана байыркы элдер бул калып кеткен элдер эмес, тескерисинче байыркы элдер улуу илимди өзүндө кармап сакталып калган элдер экен деп баардыгы дүбүрт азыр биз жакка оодарылышат элечи. Баракелде айтканыңа. Ушул нерсени баягы сактап келген, хранители, же кайтарып келген улуу эл болобуз. Ошо индиецтер, Австралияда Дагону деген аборигендери бар. Ошолордун да илими жалаң табият менен, мыйзам менен. Биздики бүгүнкү күндө унут болуп баратат. Бирок ал нерсе ар бир кыргыздын көкүрөгүндө жазылуу. Бул ташка тамга баскандай эле жазылуу да. Аны ошолордун баардыгын азыр таштагы чаңды сүртүп, ошол жазууну окуш керек болуп атат. Ал үчүн биригүү керек болуп атат. Чогуу. Кызыккандар эле болсо, мисалы үчүн алфавит биринчи алифбесин даярдап деле койдук да. Мисалы үчүн окуй турган жол-жобосун баштап койдук. Кызыккандар болсо муну бөлүшкөндө өздөрүнчө дагы биз ачкандан бөлөгүн дагы тереңирээк өздөрү ачып кете берсе, мисалы үчүн мындан кийин жашоо кызыгы ошол эле илимдин айланасында болот. Бул деген жалпы адамдын аалам таануусун түп тамырынан өзгөртүп, байыркы баба-тектин калтырган ийизине түшөт дагы. Анан ал жомок миф эмес, бүгүнкү күнгө чейин жомок болуп айтылып келген, а бүгүн ошол чын болуп, илимден, наукадан дагы жогору боло калганы бул адам баласынын дүбүрт аң сезимине чоң оодарылыш болот да. Көпчүлүгү кабыл алгысы келбейт. Көргөн адам көз алдына мындай сайып көрсөтүп койсоң жок дей албайт, ушундай кызык болот. Дайыма жаңы нерселерди адам баласы
кабыл оңой менен кабыл алган эмес. Бул тарыхта нечендеген. Бирок ал сөзсүз түрдө акырын болсо да ташбаканын ылдамдыгы менен болсо дагы кумурсканын күчү менен акырын барып ордуна кое турган мезгил болот. Ошондуктан бул нерселерди айта бериш керек, даңазалай бериш керек, алдын ала кулак кагыш кыла бериш керек. Керектүү адамдар ушулардын баарын кабыл ала берет. Кереги жокко үйүнө алып барып төгүп берсең дагы кереги жок да. Ошондуктан бул нерсени айтышың керек. Мен жанагы жердин өзүнүн жаралышы боюнча дагы бүгүн сөздү убактыбыз тар болуп калды. Жердин жаралышы жөнүндө кандай жаралган, кээ бирөөлөр чоң жарылуудан жаралган дейт, кээ бир болсо теория струн деп коет экен, мембрана, теория мембрана, ошондон жаралган деген сенин өзүнүн теорияң бул теориялардан айырмаланып турат. Таптакыр башкача. Ошондуктан эмки берүүбүздө ошол жердин жаралуусу жөнүндө уласак. Анда эмесе бүгүнкү келип маек куруп бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Айбек мырза, урматтуу теле көрүүчү. Ошо менен убактыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Арыбыздын көкүрөгүбүздө дайыма жадырап, жайнап, жазы болсун. Бар болуңуздар.